Кыргыз-тажик чек арасында ок атылды. Окуянын чоо жайы. Бүгүн 24 мартта Кыргыз-тажик чек арасында асманга эскертүү иретинде ок атылды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда Лейлик районуна караштуу Борбордук айылында чек арачылар УКМК кызматкерлери менен биргеликте кампалардын биринен пластик жүктөлгөн Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунааны табышкан. Териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн машинаны чек ара заставасына жеткирүү чечими кабыл алынган. Кампанын ээси рулду башкарып, УКМКнын 2 чек арачысы аны коштоп жөнөгөн. Арка Борбордук айылына жеткенде айдоочу Тажикстандын 15-20 жараны топтошуп турган жерге автоунааны токтотуп качып кеткен. Тажикстандыктар Кыргызстандын чек арачыларын кармоого аракет жасашкан. Hyundai Porter унаасынын артында келе жаткан жаңы жер чек ара заставасынын жетекчиси асманга 2 ирет эскертүү иретинде ок чыгарган. Тажикстандыктар кыргыз чек арачыларын кармап кала албаганы менен бир дана огу жок Калашников автоматы менен бир радио станцияны алып кетүүгө үлгүрүшкөн деп айтылат маалыматта. Чыр-чатактын ырбап кетишине жол бербөө максатында Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согдия облустарындагы чек ара өкүлдөрү телефон аркылуу сүйлөштү. Натыйжада жакынкы аралыкта жолугушуу өткөрүү чечими кабыл алынып, тажик тарап автомат менен радио станцияны тапшыра турган болду. Саат 18:00 карата мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде абал туруктуу деп мүнөздөлөт. Кыргызстанда доллар жана евро бир нече сомго арзандап кетти. Бүгүн эртең менен доллардын баасы бир топ төмөндөй баштады. Шаршемби күнкү ушул сааттарга салыштырмалуу АКШ акчасын сатып алуу 4,7 сомго, сатуу 4,7 сомго арзандады. Учурда Кыргызстандын айрым банктары эң арзан дегенде долларды 90 сомдон сатып алууда, ал эми сатуунун баасы 92,50 сомдон башталып жатат. Евронун баасы дагы бир топ түштү. Тагыраагы сатып алуу 4,53 сомго, сатуу 5,24 сомго арзан болууда. Украинага байланышкан абалдан кийинки Россияга салынган санкциялардан улам экономикалык кырдаал тез өзгөрүп кетти. РФтин өзүнөн сырткары бир катар постсоветтик өлкөлөрдө чет элдик валюталар кескин кымбаттады. Бул 24 февралда башталган. Абалдан улам Улуттук банк бир нече кадам жасап, өлкөдөгү эсептик ченди да жогорулатты. Булак Спутник Кежи. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары качан өтөрү белгилүү болду. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Түрк мамлекеттер уюмунун Аксакалдар кеңешинин төрагасы Бинали Йылдырымды кабыл алды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, жолугушууда түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы саясий, экономикалык, маданий гуманитардык калакаларды арттыруу жана бул жааттагы аксакалдардын ролу тууралуу сөз болду. Ошондой эле үстүздөгү жылдын 29 сентябрынан 2 октябрына чейин Туркиянын Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөрүн айткан Бинали Йылдырым төрага Талант Мамытовду аталган маданий спорттук иш-чарага конок катары күбө болуп кетүүгө чакырды. Булак Кадам Медиа.